Арманыстар, кымбаттуу замандаштар, бүгүн дагы өзүбүздүн заманды таанып бил деген окууларыбызды улантмакчыбыз. Өткөн окууларыбызда ушул заманды таанып билип, ушул азыркы кездеги заманга кандай иш кылып, ушунун кандай жакшы жактарын өздөштүрүп, жакшы жашоого жетишебиз деген теманын аркасында сөз кылабыз. Бүгүн ошол өзүбүздүн темабызды улантып, дагы бираз ошол сөздөрдүн тегерегинде аңгеме курмакчыбыз. Мына ошол заманды таанып бил деген сөздүн маңызына келип такалсак, мындан ары кантип таануу керек? Ошол заманды кайсы курал, кандай жолдор менен ошого жетишибиз керек деген маселе туулат. Ал маселени чечиш үчүн эң биринчи кезекте албетте билим, илим, ушуга окшогон куралдар керек. Ошон үчүн биз биринчи кезекте өздөштүрүп алышыбыз керек. Кайсы билимди, кайсы илимди биз өздөштүрүбүз керек. Өткөндө айттык, ошол Адам Смиттин эң биринчи адамдын жеке кызыкчылыгы биринчи кезекте, ошол жеке кызыкчылыгын арттырмайынча, ошол өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетмейинче, ошол көздөгөн максатына жетмейинче элге жетишүү кыйын деген ойлорду айтканбыз. Андан кийин ошол Адам Смиттин ою жеке кызыкчылыкты камтып, андан кийин эркин болсо, ошондо гана эң жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп өткөндө мисалдарды келтирдик. Эми бүгүн ошол окууну улантмакчыбыз. Дагы жолу айтып отурган нерсе, мына биз ушундай жакшы окууларды элге таратканда, ошол дүйнөбүздү тааныган, дүйнөсүндө таралган эң мыкты ошондой теория окууларды таратмакчыбыз. Аны дүйнөбүздү баары тааныган, ошон үчүн бул керекпи керек эмес деген сөздүн кажети жок. Себеби бүт дүйнөбүз ошонун аркасы менен жакшы ийгиликтерге жетишип атса, биз да ошол окууларды билишибиз керек. Ошол Адам Смиттин идеясынын өзүн басырап, өзүн бак, адамдын жеке кызыкчылыгы биринчи орунда деген теорияны Александр Макслоу деген окумушту уланткан. Ошол жөнүндө бир аз сөз кыла турган болсок, андан ары улантмакчыбыз. Себеби ошол бизге эң негизги таяныч болуп бермекчи, ушул маңызын түшүнүш үчүн. Ал Александр Макслоу деген окумуштунун идеясы өтө эле жөнөкөй. Ал ушул мондай пирамида деген атка конгон. Александр Макслоу пирамидасы деген. Бул өзү пирамида 5 бөлүктөн турат. Онсаңыз бул биринчиси, астынан баштасак, бул биринчи деңгээл, экинчи деңгээл, үчүнчү деңгээл, төртүнчү деңгээл, бешинчи деңгээл. Александр Макслоу Адам Смиттин идеясын улантып айткан, адамдын жеке муктаждыгы, жеке кызыкчылыгы 5 деңгээлден турат деп ушундай теория жасаган. Эң биринчи ушул пирамиданын биринчи деңгээли Александр Макслоунун окуусу боюнча ал жазып калдырып кеткен. Бул адамдын эң биринчи керектүү өсүшү деген, мындай фундаменталдык, эң негизги. Бул жана адамдын физиологиялык жактан керектүү өсүшү жатат деп жазган. Ал эмне деген сөз? Адамга эң биринчи кезекте кийим-кечек, жашаган үйү, тамак ашы, курсагы ток болуп, ошол биринчи керектүү өчөлөрүн ишке ашырып, ошолорду канааттандырмайынча, ар көздө экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деңгээлге жетишүү мүмкүн эмес деп айтып кеткен. Ошондуктан биз да ушул адамдын жеке кызыкчылыгын ишке ашырыш үчүн, өзүн өзү асырап, өзүн өзү жакшы деңгээлге жетиш үчүн мына биринчи деңгээлин камсыз кылып туруп, андан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деңгээлге жетишибиз керек. Мына ошол биринчи деңгээли жазган. Мына биз азыр кезде чаташып атабыз. Жакшы иш кылыш керек, жакшы ишке барыш керек деп. Биринчи деңгээл чечилбесе, жашоо бир деңгээлге жетишүү, бир жакшы ишке жетишүү өтө кыйын болот. Ошондуктан бул жөнүндө көп элдердин макалдары да бар. Мына адам кийими жок, кыйналса, тамак ашы аз болсо, жатарга жери болбосо, анда башка деңгээлге жетишип, жакшы иш кылуу кыйын болот. Бул жөнүндө макалдар да бар. Кыргыздардын элибиздин макалы бар. Ач бала ток бала менен ойнобойт дейт. Мына Түркиянын эң бир жакшы макалы бар, сону жазылган. Алар жазып калтырган. Ток болбосо билим жукпайт деген. Ошон үчүн мына түрктөрдүн тажрыйбалары өтө көп. Булар эң биринчи жанагындай кыздарга, балдарга жакшы илгертен 100 жыл мурун жакшы окуу жайларын түзүп,
тамак ашын, кийим-кечегин жакшылап камсыз кылып туруп, андан кийин ошолорду аркы деңгээлине жеткирип, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишкен. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, эң биринчи өзүн өзү асырап, өзүн өзү деңгээлге жетиш үчүн билим керек, а билимди камсыз кылыш үчүн биринчи биз ошол адамдарга өзүн өзү асырап, биринчи деңгээлди камсыз кылып, ушул деңгээлди толугураак ушул деңгээлден өтүшү керек. Болбосо экинчи деңгээлге жетип, ийгилик жаратып, ар көздөй жүрүп, эң мыкты адам болууга өтө кыйын болот. Ошондуктан эми маселети болот. Биринчи деңгээлди камсыз кылгандан кийин эмне кылуу керек деген. Биринчи деңгээлди камсыз кылгандан кийин албетте илим, билимге бериш керек. Биздин биринчи кезекте жаштарга, азыркы заманда жашап аткан бардык адамдарыбызга билим, илим жаатына келсек, дагы суроо туулат. Азыр ушунчалык билимдин деңгээли көбөйдү, тармагы да көбөйдү, саны да көбөйдү. Биз тезирээк кайсы билимди өнүктүрүп алдыга жылып кетебиз деген суроолор туулуп атат. Себеби адамдардын деңгээли, адамдардын билим деңгээли өзүнүн жөндөмдүүлүгү ар кандай. Бирөөсү эң мыкты илимге барат, бирөөсү начарыраак илимге барат. Анын эч бизге жолтоосу жок. Каалаган билим өздөштүрө. Бирок ошол кыйын билимди, өтө татаал билимди өздөштүргөндөрдүн адамдардын арасында бизде аз болот. Биз азыр жолду тандаганда Кыргызстанга кайсы билим көбүрөөк бизге тезирээк жугуштуу болот, кайсы илимди тезирээк өздөштүрүп кете алабыз деген суроо туулат. Ошондуктан ошол кайсы илим бизге курал болуп бере алат, кайсы илим менен азыр Кыргызстандын ушул бүгүнкү күндөгү деңгээлин көтөрүп жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деген мындай талкууга келсек, бизде мына логистика деген илим биздин Кыргызстанга мына 10-20 жыл мурун мына келип ошого аралаша баштадык. Бул ошол жанагы айтылган илим билимдин тармактары, түрлөрү көп деп айттык. Бул эң мындай элге, көпчүлүк элге жугумдуу. Биз көбүрөөк элди ушул билим аркылуу алдыга жылсак, тезирээк оңолобуз. Бизге массабыз керек, көбүрөөк өздөштүрүш керек. Жанагындай так илимдер, дагы космос аппараты же дагы ушундай башка илимдерди өздөштүрөбүз, эч кимдин каршылыгы жок, бирок алар астан болуп атпайбы. Бизге мындай көбүрөөк адам аралаша турган илим керек. Ошонун бири мына бизде логистика деген илим келди. Бул логистика бардык тармактарды камтыган, бардык билимдин тармактарын камтыган, мындайча айтканда эң кеңири жайылган, кеңири өздөштүрүлгөн, кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк түзгөн илим экен. Ошондуктан мына ушул логистика деген илимди азыр таратып, элдин ар кандай катмары, ар кандай деңгээлдеги билимине карабай, ар кандай иштеген ишине карабай, бардык ошол көпчүлүк эл ушул логистика деген илимди өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Мына азыр бар экенин билип, биз азыр ушу менен иштеп окутуп атабыз. Бул логистика деген илимдин кыскача пайдасын, кыскача кандай болуп, курал болуп келе тургандыгын биз айта турган болсок, бул эң биринчи кезекте өзүбүздүн турмушубузга керектүү иштерди, кандай керектүү товарларды же керектүү продукцияларды өндүрүш керек, ошону кантип уюштуруш керек, эмнеден баштап, кайсы жумуштан баштап, кайсы жумуш менен бүтүрүш керек деген илимди мына ушул логистика берет экен. Ушунун аркасы менен мына 70 жыл мурун дагы айта турган болсок, Америка, Европа, бардык өнүккөн мамлекеттер 70-60 жыл мурун ушул логистиканын арты менен бүгүнкү дагы сонун деңгээлге жетип калды. Биз да ошондой элге жугумдуу, элге жакшы таралган жөнөкөй ушундай илимди тараталы деп ойлоп жатабыз. Логистика илимине кайрылсак, кыскартып айтсак, бул деле абдан илгертен бизге пайдаланып жүргөн базар экономикасынын принциптери сыяктуу бизде колдонулуп жүргөн илим экен, бирок акыркы 100 жылда көп пайда бере баштаган. Эң негизги маңызы логистика деген маңызын алып келе турган болсок. Бул логистика азыркы күндө биздин атаандаштыкка туруштук бере ала турган жакшы ишибизди өркүндөтө турган билим экен. Максаты ушундай экен, максаты ушундай болот.
Ошол максатка жетиш үчүн логистика деген илимдин 7 эрежеси бар. Азыркы күндө колдонуп келген. Бирок азыр ушундай өнүгүп отуруп 7 эрежеден көбөйүп 9 эрежеге жетип калды. Дагы 2 эреже кошулду да, логистиканын эрежеси деп. Мына ошол кошулган 2 эрежеси эмнени далилдеп атат? Бул логистика деген илим токтолбой, катуу, дүркүрөп өнүгүп келип атат. Ошондуктан мунун эрежесине дагы эрежелер кошулуп өркүндөдү дегендин далили. Мына ошол 7 эрежесине карасак, азыркы күндө жакшы экономикада жакшы жетишүүлөр жетишип, жакшы иш кылыш үчүн, жакшы ишкерлик кылыш үчүн, жакшы жумуш кылыш үчүн логистиканын 7 эрежесин толук пайдалануу керек деген сөз кылмакчыбыз. Bunun 7 erежесинин birinci erежеси, eğer bir iş kılam deseniz, bir tavar kılam deseniz, bir işkirlik kılam deseniz, oşol çıkara turgan tavarımız büröge kerek boluş kerek degen erежеси. Керектүү гана товарды, керектүү гана кызматты гана кылыш керек. Жөн эле мага мен ушуну чыгарам, мен ушул кызматты көрсөтөм деп жасай бербе деп атат. Биринчи эрежеси кыскартып айтсак эмне? Элге керектүү, пайда келтире турган, кийин бирөөлөр сатып ала турган, ошол керектүү гана товарды, кызматты чыгарыш керек деп айтып атат биринчи эреже. Экинчи эрежебиз эми ошол товар менен кызматты жөн эле чыгарбай, ошонун сапатын камсыз кылгыла дейт. Экинчи, сапаттуу болуш керек дейт. Сапаттуу болуш керек дейт. Сапаттуу болуш керек. Бул үчүнчү эреже болуп атат. Анан ошондой товар менен ошондой кызматты сапаттуу кылбай, ошонун санын да билиш керек дейт. Суротулат да канча чыгарыш керек? 100түү, 200түү, 300түү. Кээ бирөө аз чыгарып коет. Элдер жок башка деп турат. Кээ бирөө көп чыгарып алат, сата албай жүгүрөт. Ошон үчүн логистиканын 4-нчү эрежеси айтып атат. Керектүү санда гана, кандай канча керек, ошону гана чыгаргыла деп атат. 5-нчи эрежеси айтып атат. Эми ошол керектүү товарды, керектүү кызматты чыгарып, сапатын камсыз кылып, санын камсыз кылып, андан кийин 4-нчү кимге ошол керек? Кардарды тапкыла деп атат. Кардарды тапкыла деп атат. Кардар керек. Жөн эле чыгарып эле ошол кардарды таап, ошого товарды сатып, кимге ошо товарды сатам, ошол кимге ошо кызматты көрсөтөм деген 4-нчү эреже болуп атат. Логистиканын 4-нчү эрежеси. 5-нчи эрежеси анан ошол кардарды тапкандан кийин агайчы керек. Кайсы убакта ошол товар, кызмат сизге керек? Кайсы убакта? Эртеңги, бүрсүнгү, бир айдан кийин, бир жылда, ал 5-нчи эреже болуп атат. 6-нчы эрежеси. Ошол кызмат кайсы жерде товарды кай жака алып барып берели деген 6-нчы эрежеси бар. Товарды чыгарып берип бериш керек. Кай жерден алса болот ал товарды, же кардар айткан жерге алып барып бериш керек. Ордун билиш керек. Кайсы жерден тапса болот ал товарды, кай жерге барыш керек, кай жерден сатыш керек, же болбосо кардар мага берип берсе, анын адресин тап, ошол жака жеткириш керек деп 6-нчы эрежени айтып атат. 6-нчы эреже. Анан 7-нчи эрежени айтып атат. 7-нчи эреже логистиканы айтып атат. Мына ошол керектүү товарды, кызматты, адамдарга керектүү, анын сапатын камсыз кылып, анын канча санда экенин билип, кардарды таап, ким ошону алат. Анан анын кайсы убакта керек экенин тактап, кайсы жерде алып барыш керек экенин тактап, ушул жумуштун баардыгын бирок эң арзан баада, чыгымын азыраак кылып чыгарыла деп мына 7-нчи эрежени айтып атат. Бул мына 7 логистиканын 7 эрежеси деген теориядан чыккан. Мына 7 эрежеси болгон акыркы 10-20 жылда буга дагы 2 эреже кошулду. Логистиканын 9 эрежеси болуп калды. Жанагы 7 эреженин баарын жасап, эмне 8-нчи эреже эмне болот? Ушунун баарын жасаганда товар чыгарсаң, кызмат көрсөтсөң, эгин эксең, мал баксаң, эмне кызмат түрүн кылсаң да, ошонун баарын 8-нчи эреже жазып атат. Бир дагы кошумча тейлөө менен коштоо болот атат. Мисал келтирип койсок, азыр көрүп атасыздар, эмне товар чыгарсаңыздар,
ага кошумча эмне кылат? Аны жакшылап орап атат, ал жерге караганда жазууну жазып атат. Жанагы ичинде кантип пайдаланыш керек дегенди жазып атат. То есть ошондой кызмат менен товарды сатпаса азыр эч ким албай калган. Мына ошон үчүн 8 эреже чыкты. Ар бир сатыла турган товарыңды, ар бир кызмат көрсөтүп турган кызматыңды бир маалымат менен коштор деп атат. Бул сервис, бул тейлөө менен коштор деп атат. Тейлөө менен коштор деп атат. Мына ошондо 8 эреже тейлөө болуп атат. Мына бул кошулуп кетти. 8 эреже тейлөө кылып атат. Тейлөө кылып, тейлөө көрсөт. Мындайча айтканда сервис менен коштор деп атат кылган ишиңди. Анан 9 эреже эмне деп атат? Ушунун баарын азыркы күздө маалымат тармагы өтө өсүп кетти. Маалымат ушул ишин кылгандын баарын маалымат менен коштор деп атат. Маалымат менен коштоп, тияка айтып, бул жака айтып, толук маалымат берип, эмне деген товар, эмне деген кызмат, ошонун баарын толук айтып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул логистиканын эрежеси 7 эрежеден 9 эрежеге өсүп кетти. 9 эрежени айтып, дагы кыскартып айтсак, мына мисалдар менен коштосок, мына биринчи эрежеси эмне деп мындай тактап берсек болот. Биринчи эрежесинин маңызын. Мисалы жөнөкөй бир дыйкан бир жер айдайын десе, эгин мисалы буудай өндүрөйүн десе, биринчи эреже айтып атат. Биринчи ойлон дейт. Ошол буудай кимге керек? Бирөөгө керек, кийин сата аласыңбы, кийин өткөрө аласыңбы деген маселени керек. Экинчи, туура эки баары керек экенин билет. Бирок керек деп койбой, экинчи эрежеге өтүп атат. Буудайдын ошол сапаты кандай болуш керек? Ошого камсыз кыла аласың, ошону ойлон деп атат. Андан кийин канча буудай өндүрө аласың? Санын бил деп атат. 1 тонна, 5 тонна, 6 тонна. Андан кийин ошол буудайды ким алат? Ошону ойлош керек. Буудайды айдап алып, сапатын камсыз кылып, санын 1 тоннаны алып алып, кимге алат деп жүгүрүп, ошону билип ал дейт. Кайсы кардар кийин алат сенин ошо 1 тонна буудайыңды. 5-нчи эреже айтып атат, анан ошол кардарды айтып кой дейт. Кайсы убакта сага 1 тонна буудай керек? Анан 6-нчы эреже каерге сага апарып бериш керек? Же өзүң берип алып кетесиң, өзүң алып кетип бересиң, же мен алып кетемби деген маселе туулат. Мына ошол 7-нчи эреже буудайдын 7-нчи эреже кайсы баасы жакшы болсо, аны да эске алып туруп, ошол чыгымын байкап туруп, чыгымына жараша баасын коюп туруп, анан кийин буудай өндүр деп атат. А 8-нчи эреже болсо айтып атат, эми ошол буудайды өндүрөлөр тим ойлосоң, ошол буудайды кандай тейлөө менен коштойсуз деп атат. Тейлөө деген эмне? Ошол буудайды кандай кап менен алып келип бересизби, же ящикке салып алып келип бересизби, же өзүңүз кандай жол менен, кайсы транспорт менен алып келип бересиз деген тейлөөдү да айтып бериңиз деп атат. Кардарлар ошону күтүп атат сизден. Анан 9-нчы эреже болсо, толук маалымат бериңиз. Буудайыңыз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө, баардыгы жөнүндө. Себеби аларда билгиси келип атат. Бул сиз ошол буудай өстүргөн дыйкан жөнүндө бир маалымат барбы, жокпу деп. Маалымат болсо баардык жагынан азыр текшерип алат да. Оңой эле интернет менен текшерип алат сиздин кимдигиңизди. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө жөнөкөй тил менен айтканда мына дыйкан ушул бирдекей тоба тежегинде бирдекей жумуш жасай турган болсоң, жөн эле тура салып мен буну жасайм деп жасабай, ушул 9 эреженин негизинде гана иш кылыш керек деп айтып атат. Ошондуктан ушул логистика деген илимдин эң негизги тоботтор маңызы ушул 9 эреженин негизинде гана иш жүргүзүш керек деп атат. Мына бир мисал менен талкуулап коелу. 9 эреже бирдей иштеш керек, бир маалда иштеш керек. Мына мисалы бир эрежеси иштебей калса, товарың да жакшы, керек сапаты да жакшы, санын да өзү өстүрүп койдуң. Кайсы жерде кайсы бааны баарын издеп, кардарды алдын ала мурунтан аныктап койсоң, 4-нчы эреже аткарылбай калса, кардар жок, кардарды аныктап алсаңар, анда кардар жок, болду, кылган ишиңиздин баары текке кетет. Текке кетет да, бул 9 эреженин бирөө иштебей калса, логистика толук иштебейт да, мына азыркы күндө кыйналып атканыбыз ошол. Мисалы, кардарыңыз да бар, баасы да бар, баары бар, сапаты начар болуп калса, мисалы, бир мисал, бир эреже иштебей калса. Болду, бул 9 эреженин бир иштебей калса, толук менен логистика иштебей калат да, жана сапаты жок деп, товарыңызды албай коюп, көрсөткөн кызматыңызды сизге кереги жок, сапаты начар экен деп, эл албай коюп атканы. Мына ошондуктан бул айтайын дегеним, ошол логистиканын 9 эрежеси жана Адам Смит жазып кеткен базар экономикасы менен экөөбү мындай төп беришип, далилденип,
жылдардан бeri 50-100 жыл boyu ушулардын аркасы менен адамдар мындай сиңишип, жакшы экономикасы өнүп кеткен себеби ошол. Ошон үчүн биз азыр эмне ишкерлик кылсак, эмне товар өндүрсөк, эмне кызмат кылсак, мына логистиканын ушул 9 эрежеси менен иш жасасак, ошондо гана биз азыркы жакшы деңгээлге жетишип, ишибиз да бардыгы жүрөт. Уланта турган болсок, мына ушул логистиканын 9 эрежесин иш жүзүндө кантип пайдаланыш керек, бул кандай болуш керек дегенди дагы тактай турган болсок, жана биз эми айыл чарбачылыгыбыз, элибиз айыл чарбасы менен ушундай көп алектенгенден кийин, жана эгин жөнүндө сөз айттык, эми дагы мал чарбасы жөнүндө бир сөз айтып кое турган болсок. Мына мал чарбасынын ишкер мал чарба малымды көбөйтөм, эртең ушул иш кылам десе, эң биринчи бул 9 эрежесин жакшы өздөштүрүп алып туруп, анан иш кылыш керек да. Болбосо мына азыр бул эрежеге таянып иш кылса эмне болот? Жыйынтык эмне болот? Мына мисалы, сүт өндүрүп, сүт сатам, ошо менен ишкерлик кылам деп бир акча алса, өзүнүн акчасы же кредит акчалар алып, анан алып барат да, мисалы бир 10 үйдү алат. Өзүнүн баягы билишинче, өзүнүн деңгээлине жетишинче, билимин логистикадан билимди өздөштүргөн эмес, бүгүнкү күндө эмне билими бар ошо менен барат да, мисалы 10 үйдү алып, эми кээ бирлер туура айтат, билбейм. Бирок көпчүлүгү 10 үйдү алат, анан аны багат, сүтүн сатат, андан кийин кандай иш кылат билбейм, бирок кээде ошол мына 9 эрежени сактабай калса, аягында келип ошол өзүнүн күткөн жыйынтыгын ала албай калышы мүмкүн. Мына мисалы пародасын билбей алып алат уйларды, же ал оору болуп чыгат жарымы, же болбосо 10 литр сүт берген ордуна 3 литр сүт бере баштайт. Анан кийин алар сүт берип токтоп калгандан кийин аны эмне кылат? Эт кылып сатыш керекпи? Этин ким сатып алат? Көрдүңүздөр мына. Ойлонуштуруп 9 эрежени негиз кылбаса, кийин көп суроолор туулат. Биз бул 9 эрежесин билип алып туруп, ошол эле бир мисал малды алам десе, эң биринчи эрежеде ал ойлош керек. Ушул сүт кимге керек? Кийин уюм картайып сатканда ошонун эти кимге керек? Ошону эң биринчи ойлонуп алып туруп, анан кийин иш кылат да, ал уйдаларда изилдеп чыгат. Бул пародасы кандай экен, каяктан келген, кандай уй сүт берет, кийин кандай болот деп, мына ошол биринчи эрежесин жакшылап өздөштүрөт. Андан кийин анын сапаты кандай болот? Бул уйлар уй берген сүттүн сапаты кандай болот? Кийин эт көтөксөг этинин сапаты кандай болот? Канча тонна эт берет, канча килограмм эт берет? Андан кийин жанагы дагы үчүнчү эрежесине салат. Анан кийин ошол сүтүндү ким алат? Кийин этке төксөк этин ким алат? Аны ойлонуштуруп, кайсы убакта, кайсы жерге сатыш керек, кимге алып барып бериш керек? Анан баасын эсептейт. Анан кийин 8-нчи эреже ошонун баарын кандай тейлөө менен, мисалы сүттү өткөндө кандай идиш менен алып барам, кантип жазып берем. Анан өзүмдүн ушул ишкерлик мал чарбасында иштеп аткандын маалыматын атайын маалымат менен каяка берип турам, ушунун баарын ойлоштуруп туруп, андан кийин иш жасайт. Мына ошол жерде дагы тактап отурган бир мисал бар. Мына Германияда ушунчалык өнүгүп кеткен ушул 9 эреже. Фермерлер өзүнүн жасаган чыгарган өнүмдөрүн чоң магазиндерге өздөрү алып келип берет, ошол магазиндер өздөрү алып келет. Ал анын артынан ошол магазин алган магазиндин артынан сурап отурбайт. Менин товарым өттү, канчасы өткөн жок деп. Баары жанагы 9 эреже менен маалымат менен байланышкан. Ал супермаркеттен алып берген этинин, сүтүнүн 10 литрлигин өтсө, фермердин жанагындай азыркыча айтканда телефонуна ошол замат маалымат келип түшөт. Сиз бизге тапшырган 100 литр сүттүн 10 литри мына саат 10до сатылды. Акчаңыз кетти деп, ошонун акчасы, фермердин акчасы өзүнүн эсеп счетуна барып түшөт. Мына көрдүңүздөр, ошон үчүн мына 9 эрежени толук өздөштүргөн немис мамлекеттери, башка мамлекеттер ушундай 9 эреженин баарын бири-бирине байланыштырып алган. Ошондуктан аларда иш жакшы жүрүп атат. Бул 9 эрежени сактап эмне болот? Логистика дегендин эң негизги максаты ошон үчүн бул уюштуруучулук. Эң биринчи кезекте уюштуруучулук, ушул иштин баарын кантип уюштуруш керек деген билим болуп атат логистика деген.
Ошон үчүн азыркы китаптарыбыздағы логистика менен алектенген азыркы 10 жыл болду биз окутуп атабыз, бакалавр, магистр, докторантурада окутуп атабыз. Алар ушул баардыгын ал агроном болуп иштебейт логистика. Бирок агроном эмне жумуш кылат? Мал чарбасы эмне жумуш кылат? Ошонун баарын билимдин баарын алып туруп, ошонун баарын кошкон, агрономду кошуп, жана ташыган транспортникти кошуп, иштеткен өндүрүшчүлөрдү ошолордун баарын башын бириктирип, бир жанагындай мындайча айтканда ченжирге байлап, башынан аягына чейин ишти уюштуруу деген билим ушул логистика болуп аталат. Ошон үчүн өткөндө дагы айткам сабагыбызда кыргыз атабыз туура айткан, баш аягы жок жумуш кылба деген мына биздин ошо ата бабанын макалы бүгүнкү күндө далилденип атат логистика илими менен. Булар да айтып атат, бир иш кылсаң мына башынан баштап 1-эрежеден баштап 9-эрежеге чейин баарын ойлонуштуруп туруп, бир ченжирге бекитип туруп, андан кийин ишиңди башта деп атат. Ошондо ченжирден бирөө үзүлүп кетсе, бул иштебей калып, иш токтоп калат. Ошон үчүн ченжирдин баардык бөлүкчөлөрү үзүлбөй жакшы иштеп туруш керек деп бүгүнкү күндө логистика деген илим логистика деп аталат. Андан кийин ченжирди ошол иштердин баарын бириктирген ченжирди кантип иштетүү керек деген билимге айланып кеткен бүгүнкү күндө. Мына ошонун баары жөнөкөй логистика деген илимдин жардамы менен өнүп туруп атат. Башка илимге каршылыгы жок. Так илимдер бар, космос илимдери бар, математика илимдери бар. Бирок алардын да өнүгө берсин, алар да санынан кошо берсин. Бирок саны аз болуп атпайбы? Саны аз болуп. Биз логистика деген билим тез өнүксө баардыгын камтып, көп нерсени камтып, көп иштерди аткартып, көп ишти, көп элдерди буга камтып, экономиканы тезирээк көтөрүп кеткенге шарт түзүп берип атпайбы? Ошон үчүн буга көбүрөөк көңүл буруп, ушуну өздөштүрөлү деген аракетти кылышыбыз керек, ошого көбүрөөк аралашыбыз керек.